Бүгүн бизде өзгөчө майрам, эл аралык студенттер күнү. Дал ушул күндүн урматына биздин окуу жайда буга чейин сүрөт тартуу, китеп окуу конкурстары болуп өткөн. Ал эми бүгүн студенттерге сыйлык тапшыруу аземи болуп жатат. Алдыда барыңыздар, иш чаранын жүрүшүнө күбө болуңуздар. 17 ноябрь студенттердин эл аралык күнү Ош мамлекеттик педагогикалык университетинде быйыл жогорку маанайда белгиленди. Өзгөчө билим самап, үлкөн максаттарды артынган мыкты, дилгир студенттер бул күндө жараткан ийгиликтеринин жыйынтыгын көрсөтүп, окуу жай тарабынан ар кандай баалуу сыйлыктарга ээ болушту. Иш чарага университеттин ректору Бекмырза Зулуев баштаган жетекчилик жамаат, окутуучулар жана студенттер катышып, таланттуу студенттердин чыгармачылык кечесине жана сыйлоо аземине күбө болушту. Иш чаранын алгачкы бөлүгүндө студенттик күндөрдү чагылдырган видеоролик, поэзия мүнөттөрү тартууланып, акындар ыр төгүп, көрүүчүлөргө жагымдуу маанай тартууланды. Аны улай ректор сөзгө чыгып, жалпы студенттерди майрамы менен кызуу куттуктады. Демек, студенттик мезгилде сиреңиздин жүрөгүңүздөн от жаныш керек. Көзүңүз жылдыздай жанып туруш керек. Мына ошондо гана сиз студенттик куракты эң жакшы өткөзөсүз. Студенттик күн бул абдан бактылуу күндөрдүн көз ирмеми десек болот. Кыздарыбыз, балдарыбыз айткандай, ошол студенттик күндөрдө сиз өзүңүздүн сүйүүңүздү, өзүңүздүн бактыңызды, өзүңүздүн келечегиңизди табасыз. Сиз студенттик күндөрдөн, өткөн күндөрүңүздөн сабак аласыз. Ошондуктан мен сиздерге ушул бүгүнкү эл аралык студенттик күндөрүңүз менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Бул менен бирге окууда, шаардык эл аралык сынактарда, спорт жаатында, коомдук маданий иштерде ийгилик жараткан жигердүү студенттерге окуу жай тарабынан диплом, ардак грамота, акчалай сыйлыктар тапшырылды. Салтка айланган жылдын мыкты студенти 2022 номинациясынын ээлерине жана 5000 сом өлчөмүндөгү Турсун Мамат Абжалов атындагы стипендия тарых адистигинин 2 студентине ыйгарылды. Бүгүнкү иш чара мен күткөндөн да жакшы деп айтсам болот. Себеп дегенде мен мындай сыйлык берилерин чындап эле күткөн эмесмин. Бул дагы бул ошол менин жекелеримден мага болгондой ишеничи деп дагы билдим. Ошондой эле бул сыйлыкты оюштуруп берген агайыбызга чоң ыраазычылыгымды билдирем. Жаштар саясатын өнүктүрүүгө кошкон салым үчүн Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин математика жана компьютерлик технологиялар факультетинин студенти Бабакулов Тынчбек, Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн ардак грамотасы менен сыйланат. Жыйынтыгында бүтүрүүчү курстун студенттери биринчи курстун студенттерине зачеттук китепчени жана студенттик ачкычты официалдуу түрдө тапшырып, алардын окууларына, студенттик сапарына ийгиликтерди каалап өтүштү. Окуу жайыбыздын атын дүйнөгө тааныткан Кыргыздын чыгаан инсандары болушуңуздарга тилектешпиз. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен. Эл аралык студенттер күнү менен баардыгын куттуктайм. Ошолордун катарында биз да бүгүнкү студенттер күнүн тосуп атабыз. Белгилей кетсек, иш чара окуу жайдын жаштар комитети тарабынан уюштурулуп, майрамды утурлай сүрөт тартуу жана китеп окуу конкурстары өткөрүлгөн. Жеңүүчүлөр бүгүнкү кечеде сыйланышты. Мен окуу жайда өткөрүлгөн китеп окуу конкурсу боюнча статьялар жана фактылар деген китептин негизинде иш чарага катышып, Чыңгыз Айтматовдун 10 томдук китебин алдым жана дипломдор менен сыйландым. Айданек Сагынбек кызы, Борончу Эргешов, Ошемпу жаңылыктары.